Бул курулуш материалдарынан колдо куралган чакан жабдуу бир үй бүлөнү толук жылуу суу менен камсыздайт. Эч бир электр тогунун же болбосо отундун кереги жок. Күн чакчайып тийбей, ала булут каптап турган учурда деле суу жылытып бере алат. Мына күн тийип атпайбы? Суу беребиз. Бекер электр колдонбойсуң. Эчтеке колдонбойсуң, прямо эле күн делзебинен ысык суу чыгат. Анан кийин мына бул жактан мустак суу кирет, бул жаккачы. А бул жактан ысып барып, тигил жактан суу ызып түшөт берденчи. Ызып түшөт. Болду, багыл, идиш аяк жууйбу, душка колдонушабы, ызык суу каарга керек. Ошолорго. Буну өзүңүз жасадыңыз, э? Ой, өзүм жасагам. Көп жыл болду бул. Мына материалды көрүп турбайсың. Муну поликарбонат деп коет. Жанакы эле теплица колдонгон поликарбонат деп коет. Бул 18 жыл гарантия берип атат эмесичи? Гарантиялычы. А бул уголоктор билесиңер, базардан алынат, темир базардан алынат. Бул астында лис, анан кийин утеплитель, анан кийин радиатор, анан кийин бул айнеги, анан бул жаап болду. Эч сложный эчтеке жок. Идея буну башында бир жанакы эме барго. Кара турбала болду, шланг. Ошону жерге чыштап койсок, ысып калыптыр да. Муну үстүн бирдеке жаап көрбөйлү. Анан кийин айнек менен жаап көрдүк, анан ысып атпай. Анан кийин мындай кылып туруп жасап койдук да. Мында Олег Анатольевич деген дос бар, орус, ошол экөөбүз эки жагын бурмалап, еще жанакы боз үйдүн формаларын да кылып, ар кандай проектлер бар эми. Акча керек экен. Бул система мончо же болбосо жылуу сууну көп керектеген дагы башка ишканаларга куп ылайыктуу экени көрүнүп турат. Анткени оңой курулат жана баасы арзан. Мына жерде сууну ачабыз да, мисалы, азыр мына мустак сууну кое берем. Мына келсеңби? Мына мустак сууну кое бердим да. Ана суу кетти бияка. Азыр мына бияктан ызык суу чыгат, тиги жактан чыгат. Кел көрсө бер бала. Кел, кетет да, болон кетет. Азда бүгүн ала булут болуп турат, ата күн тийгенде кайнайт кадимкидей. Өлөмү ушундай аба ырайдачы 90 градус. Ушундай мына ала булут тийип турат. Ата күн таза тийгенде кайнайт кадимкидей. Муга 40 литр. Мына панелгечи, мына квадратына жараша да, ар бир квадратка 10 литр суу атат. Азыр мына жерди жабасың мисалы. Муну жаптың да, бияктан суу албаган. Анан муну ачасың дагы. Мына бул жактан чыгат, ызык суучу. Көрдүңбү? Мына. Көрдүңбү? Мына бул мустак суу келет. Бул менен чабыштырып. Көрдүңбү? Бул менен чабыштырып жууну берет. Азыркы учурда Дөөлөт мырзанын колгошуна урук тууганы келип, үйрөнүп коро жайына орното баштады. Сураган адамдар көйө баштагандыктан кызмат акысын бычып, бул өнөрдү кошумча киреше булакка айландырып алган. Көп эле жерге коюп бердим мен, ар жергечи багыл. Кээ бирөөнүн мен кашарыма коюп бер дейт. Ушундай ызык суу керек дейт. Кээ бир туугандарга коюп бердим. Атак буга көп деле мазмун жаза элек, мазмунда малина көчүп келгенбиз Польшаданчы. Ошо дагы жакшы, түшүмү жакшы экен да, ушуну дагы элге жайылтып атканбыз. Бекер коюп берет акчасын. Эми кээ бир үйрөнөм десе, келип өзү жазат, мен айтып берем, мындай кыл, тигиндей кылып, поход үйрөнөт. Мен убактым алган үчүн мага кичине тыйын төлөп берет болгон. Болду, үйрөнүп алып, өзү кое берет. Эгер убактым кетсе, заказ берсе, анда өзүм жасап алып барып коюп берем. Материалдын өзүнө канча акча кетет? Материалдын өзүнө ар бир квадратка 4.000, 4.500 кетет. Азыр мен базарда көрүлөтмүн, 4.500 кетет. Эми 1.5 миң ошо сварщиктер бар, ошолордун иштеринин акчасын кошобуз да буга. Дөөлөт мырзада мындан башка да идея көп. Анын бир канчасын сынап көргөн. Эгер каражат болсо, четинен ишке ашырсам дейт. Анан биз малдын богонуна газ чыгарабыз. Шамалдан ток чыгарса болот. Жок, эми жазап эксперимент кылып көргөнбүз. Жазса болот да, каражат болсо.
Анан кийин жанакы суу чыкпаган кайрак жерлерге суу чыгарса болот. Без электр энергия. Анан кийин трубный завод ачалы дегенбиз. Эгер эметип калса премьер-министрге деп атышат, мен иштешкендер бар да. Ал труба эмне кылат? Бизде жанакы салафан, бакалашкалар, мусорларды толтура коймок окшогон. Ошолорду эритип, мраморный пылын кошуп, анан труба чыгат да сонун. Анан суунун баарын самотекке өткөзөлү дегенбиз. Жанакы бизде насостуу станциялар көп да. Насос менен суу содуруп атпайбы азыр бүт? Канчадан электр энергия кетип атат. Ошонун ордуна тургун завод ачып, труба чыккан трубаны эле самотекке кое берип, бизден бир 2000-3000 метрден суу келип атат. Биз насос станция колдонуп атабыз. Самотекке кое берсең, ар бир 100 метр сайын электр энергия чыкмак, и кайрак жерлерге, таза суулар жерлерге суу чыкмак. Ошону кылыш керек, бул акча кетет. Кыргызстанда күндүн нурунан электр энергиясын алып суу жылыткан жабдуулардын келгенине бир канча болду. Бирок анын баасын бардык эле үй бүлө көтөрө албайт. Дөлөт мырза анын эң үнөмдүү жолун ойлоп тапкан. Кутман Матазем, Кубаныч Азимов, Апта Сереп, 5-канал.